Мен мына миграция боюнча жакшы сөздөр айтылып кетти. Жогоруда мен коллегам айтып кетти. Улан Болотбекович. Жанагы аэропорттогу штрафтар боюнчачы. Ошонун чындыгында эгерде бул жерде ким жооп берет? Президенттин өкүлү, сиз жооп берет окшойсуз. Чындыгында кээде 1000 сом, 2000 сом, 10 000 сомго чейинки штрафтар үчүн дагы биздин кээ бир ушул мигранттарыбыз уч албай калтат да, билет алат дагы билетине күйүп кетип жатат да. Ошону ошол жерге орнотуп туруп, ошол жерден эле төлөп кете турган кылса болот да, мисалы. Билетке мисалы 30 000ге, 40 000ге чейин күйүп кеткендер бар. Эми аларга бир күн күтүп, эртеси билет алып күйүп кетет. Кээ бир ушул чет мамлекетке ушун ден соолугун көргөзүү жана ошондой эле ошол жака бир оор, ден соолугу оор болгон адамдар бар да. Ошолордуку дагы ушундай артка кетип калтат да. Ошолорду эске алып, мен ойлойт элем, ушу сунушта бул аэропортко ошол жерге сөзсүз түрдө бир урун орнотуш керек да. Урун орнотуп, ошол жерде штраф барлар, ошол жерден автоматика системадан чечиле турган болуш керек. Сот чечим чыгарганда дагы чыгарса болот, эми штраф төлөнгөндөн кийин чыкса болот да, сөзсүз түрдө. Анан ошол жерден электронный төлөнгөндөн кийин учуруш керек да биздин погран службанын немелери, ошол жердеги иштегендер. Себеби ошол 10 000 сомго чейинки айынан штрафтын айынан. Эми алар билет, билбей калат, кээде штраф келген. Анан барса эле штраф болуп чыгат 1000 сом, 2000 сом. Ошонун айынан, мисалы мен өз көзүм менен эле көргөнмүн, 30 000, 40 000ге чейин күйүп кеткен мигранттарыбыз болгон. Ошону сөзсүз түрдө ишке ашырышыбыз керек. Бул эң көйгөйлүү маселе. Биздин мигранттарыбыздын. Себеби мигранттардан сөзсүз түрдө ушу бир учканда самолеттон 2-3 ошондой болуп калып калтат. Ошону да бир карасак.